Саламатсыздарбы биздин YouTube каналдын көрөрмандары? Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Саламатсыздарбы YouTube көрүүчүлөр, сиздер менен саясий серепчи Калдарбек туугандар. Мына Имамидин Ташов деген жигитти бардыгыбыз тааныйбыз. Бул жигит президенттик шайлоого катышкан. Бул жигит бай KJ Group деген курулуш компаниясы бар болчу. Президенттик шайлоого катышкан. Маркум Чубагажы Жалилов устаздын баласына бай тербиелик кылган, карапайым адамдарга бай тербиелик кылган, көп балалуу төрөгөн адамдарга да бай тербиелик кылган. Дейле бул жигиттин жакшы ишин санап бүтө албайбыз. Жакшы иштер аябай эле көп. Буну мынакей тааныгандардан чамбастыр. Бирок бул жигит мынакей сынып калды. Абакта, азыр учурда камакта, өзүңүздөр билесиздер. Камчыбек Кыдыршаевичтин айткан сөзү бар. Сен жигит мени алдыма ыйлап келесиң деп айткан. Көп азасын эле бул жигитти тепкиле ургулашып, маски шоу кылып, беттерин тебип, ыйлап туруп кармаган. Ошо ыйлаганы видеодон түшүп калган байкуш. Кийин бул жигит кайрылуу жасап чыккан. УКМКнын кызматкерлери менден 100 миллион сом сыгып алды депчи. Ушинтип камалып кетти. Азыркы учурда Facebook баракчасында көптөн адамдар президентке кайрылуу жасап жатышат. Бул жигитти Чаркоолла Имамидин Ташовду, кыргыздын жигитин, бул жигит подстава эле болуп кетти деп айтып жатышат да. Сиздер кандай ойлойсуздар? Бул жигитти абактан чыгарыш керекпи? Себеби дегенде бул жигиттин кандай десек, көп иштерге тиешеси деле жок болчу. Бирөөнүн курал болуп калды окшойт, подстава болуп калды окшойт. Өзүңүздөр билесиздер, азыркы учурда президент Садыр Жапаров Нуркожаевичтин акылмандуулугу менен, даанышмандуулугу менен, көрөгөчтүгү менен УКМК кызматкерлерине карата текшерүү жүрүп, УКМКда полный реформа болуп атат. Көптөгөн адамдар кармалды, камалды, менмин деген адамдар камалды туугандар. Үйүнөн 36 миллион доллар чыкты, Көлбаевдин машинасы чыкты дегенде маалыматтар жүрөт. Көптөгөн тергөөчүлөр кармалды, Вазелиндан ким деген күчүк, Эду дегендер кармалды. Мынакей ошолордун убагында ушул нерселер болуп атпайбы? Эгерде Кудай сактасын, эгерде Камчыбек Кыдыршаевич кетпегенде бунун бардыгы билинбей калмак экен да. Ошондуктан кандай ойлойсуздар? Эгерде ошол адамдар тергеген болсо, бул жигит деле мүмкүн подстава кылып койгон, мүмкүн акчасын сыгып алып койгон, аны бир Кудай билет. Ошондуктан биз эле албетте президентибизден суранып кетмекчибиз көпчүлүктүн катарында. Ушул жигитти бошотуп берсе аябай жакшы болот эле. Себеби дегенде бул жигиттин эч кандай мамлекетке зыяны жок, мамлекеттин казынасын тоногон эмес, мамлекеттин акчасын жеп койгон эмес, же болбосо мамлекеттин казынасынан кол салып Америкага качып кеткен эмес. Ошондуктан биз ойлойбуз, президент Садыр Жапаров акылмандуулук кылып, ошол бир эле Имамидин Ташов эмес, абакта ошол УКМК кызматкерлери тарабынан подстава болуп, сабалып, урулуп, бейгүнөө камалып кеткен адамдардын баардыгына президентибиз ырайым берет, ишин кайрадан тергейт деп үмүт кылабыз. Ал эми президент Садыр Жапаров албетте даанышман, көрөгөч, боорукер адам, аны баардыгыбыз жакшы билебиз. Ушундай ырайымсыз, подстава менен камалып кеткендерге жардам берсе деп биз аны үмүт кылып калабыз. Сиздерден өзүңүздөрдүн оюңуздар жазып